En son kömür. Jal yok. Alayla kömürü sarı mongol. Ha, sarı mongol da alып Çoğum, maydası yok. Yaxşı alып kelipsizler abi. Qana ki? Nar жағына кисек тағы. Көрөм, şu sarı mongolda saldыңızдар. Şunda böyle sarı mongoldu göröm. Bizge dayanıp жоқ, nömsün. Ben gelişim üstündeyiz de. Yok, gelişim üstünde жүрдüm de. Dem oşanki janağı alıp kelgen подрядчиктерди тартипке келтирсе болот экен туура. Артка кайтарса алып кайтарып кетер. Келишим түзүү алып келгенде ham кайтарган эки тамак. Себеби буйрутма берүүчү сизсиз. Акчаны берип аткан сизсиз. Да, качыгаргана биякта. Ал ошол сиз каалагандай көмүр алып келип бериш керек да. Ошол жанагы поставщик сизге каалагандай көмүр алып келип бериш. Açık boş gerek. Şimdi yanıca bilmeyin bak. Norması var. Bir gelip parasını mesela. Şimdi bir gelip akıllı diyorlar hiç böyle. Şimdi cevap aldı, yaptım yok dedi. Normasının zarar bu. Kaçıgar. Kömür mol ekan da. Kömür yaxshi kömür. Kömür yaxshi ekan. Bozorda satsa 7-8 dan ketadi. Bak, çıtıp saramaz ekan da. Ana kelib turgan. Onak. Mana. To'liq ona toza kömür. Çoğu tavuk. O'shaning uchun janob batareyalar isi. Yerga olishini olib keldik 5 so'm. Arzon. Bana 5 so'mdan satqanda. 5 so'm. Молодцы, жақсы болсын. Қайра қайтар. Екі бермей төлөс. Ежеке қайтар. Албай чоңалайды қылмалатта 5 сомдан сатып. Ежеке раба қайтар берді ғой түнді келгенде. Күндіз өлчеп аламын. Түнді келгенде saat 5'ten кейін келген көмірді қалып албаш керек. Saat 5'ten кейін азық түлік келеу, ештекені қалып албаш керек. Жұмыс учурда келген. Жарықта 8'den 5'e шейін. Тост келіп атыдан баштан. Болот екен да көрдіңіз бе? Азыр мынау жаққа ежеке унитаздарды қойдырды, су кирсе балдар мынау жаққа келеді. Жашнакайдын артта кайтарса поставщик алып кетет. Кайра ошону алып келип берет. Жыйынтыгы чыгып атпайбы? Качагар. Сау болуңуз. Кандайсыз? Жакшы. Бир күндө канча көмүр жагасыз? 100 kilo. 100 килограмм. Ошондо бул Abi 2 kapı da. 2 kapı. Abi jaktın 4 kapı. Kaptın koy. Бирөө 50 чыгабы? 50. А тапташып койгон ичиге. Кап менен турабы? Кап көмүр кандай? Айыл асып койгон. Көмүр кандай? Көмүр жакшы. Көйкө элге атам да. Элге атам мондай болоттан поли көмүр түшүп кетип атат да. Мындай көргөзө мына көмүр ошо бойдон түшүп атат да. Мына көмүр şu бойдон түшүп калат да. Ne çoğura ekan, ne çıkkın. Ana жерди карагыла поли көмүр. Күркүл болуп ташталды. Жазы жок. Муну астынан алып туруп кайра үстүнө чок болуп турганда салып койсоңуз болот. Ондай чок болуп турганда үстүнө салып койсоңуз кайрадан күйүп түшөт. Сону үстүнө таштап коём. Кияка өзүнчө жыйнабайдычы. Бул жерге алып кетилбейт да экен. Бул до конца күйүп кетет да, муну азыр элеп анан баардыгын ойлояктап алып келбейт да. Алар деңгээлин үстүнө менен салып келет. Алдында күйбөй калган акырын аласы берет да, только кичине кыймылдайсыз. Ал эле үстүнө мына мындай чок үстүнө салып койсоңуз бул сонун болуп кетет. 3 çeyrek 4 çeyrek алам да. Болбосо мында кылыңыз. Иригин салып чок болгондон кийин Үстүнө майдасын ошо кылып атам. Үстүнө салып. Айтканда полу түшүп калат экен. Тигин көзү чоңураак да. Ошондо түшүп кетип атат да. Сиз кайра эле лопата менен алып эле күрөк менен кайра салып коюңуз үстүнө. Анан көмүрдүн сапаты жакшы. Ушундай кайтарыш керек да. Бүт мектептер дагы, бала бакчалар дагы жана көмүргө түшүп аткан ортомчулар ошондо жок кылган. Көмүр бир жакшы. Утун начар да. Бир көмүр жакшы. Бир башка. Бала десталды. Жетекчилерге көз каранды да көп нерсечи. Я отуру ямак кыйналган. Ысып айтады. Мага 8 тонна көмүрүбүз жетеби болсо да. Жок, 15 тонна кетти бизге. Yok bizde
Başka bir çıkıyor. Noray mektebiga bayağı kova 30 tonna, 31 tonna keladi da. Aşıqqa tushib qolgan. Bularni tayyor. Bularni barbasa qarmab turamiz dag'i. Bular tugayotganda ulayaqqa tashlaymiz. Qayerda? Bu yerda o'shanday bo'ladi. Masalan, biz 100% Gömür çok mu kaldı? Bayağı kışın yanında 100% ko'mir olib qo'yganmiz. Oila hukumat territoriyasida turadi. Svet o'chib qolsa, nasıl olsa o'chib qo'yadi. Samoto kaylanıyor. Toki kaynab ketdi, tayin javob qo'yadi. Samoto kaylanadi. Bu qo'shimcha jardam bo'ladi. Aldı motor kichkinalik qilib aylantirar ekan. To'g'ri qo'yib birdan keyin. Ejekеңizdi аябай коргодуңуз. Азамат. Ejeke иштеп атат чында элечи. Жардамчы деген ошондой болот да, иш болуп аткан жерде ошентип коргойт, айтат. Суу мына жерге кирди азырчы. Мына грантына көрүнүптү. Ушул жерге кирди. Бул жагы эми туруп алып келишибиз керек. Алып келсек анан бул жерде идиш чуат. Бул жерге идиш чуа турган немеге өтөсүңөр. Ооба, жакшына болот да, бул жакта бир күн калат. Эми ушул жергече бийил киргизди да. Мына жак унитаздар коюлду. Балдар да кышында сыртка чыкпайт. Жылуу ичинде жүрүшөйлү. Шартты түзүп атат. Ökörlere kiram düşürdük anne. Hem bayağı da bastonları bölüşüp alalım da. Кимин менен желеке эч жокто мындай мамиле кылбаш керек. Эч жок. Кандай болуп кеткен күндө да ушуну мындай өйдө жерге коюш керек. Раз тияктын жаңы көрүп эскирип калган болсо алыш керек да башка нерсе жасаш керек. Жерге мындай кылып коюп, Кыргызстан ушудан башталат. Şu kimin менен желек эң негизи маңызды. Бул жака элгенбиз анан да башка неме кылабыз. Тек кылабыз. Ийип коюлду. Жерге турмуш керек. Жер жаштаганда ийип коюлду. Жерге элебиз аны. İşletiriz. Gelekler atılan konuda. Урматтуу көрөрмандар, мына ошол эле Ноокат районунун кыдыруунун, Ноокат районундагы билим берүү тармагындагы мекемелерди кыдыруунун жүрүшүндө биз 12 бел айыл өкмөтүнүн борборунда жайгашкан атайын бала бакчага дагы барып кирип көрдүк. Бала бакча айылдын деңгээлиндеги бала бакча катары көп жагынан ал жерде иш жакшы жүрүп аткандыгына күбө болдук. Айрыкча мына алынып келинген көмүрлөрдүн сапаты, ошол көмүрлөрдүн күйүп атканына чейин көрдүк, көмүрдүн өзүн дагы көрдүк. Ошол жердеги айыл өкмөттүн айтуусуна караганда мурда буларга дагы баягы штык деп коебуз, майда көмүрлөрдү алып келип ошол тендерден утуп алган ишканалар тапшырып кеткенге жеке ишкерлер аракет кылышкан, бирок 3 жолу ошол көмүрлөрдү булардын сапаты бизди канааттандырбайт деп туруп айыл өкмөтү ошол бала бакчанын башчысы артка кайтарып олтурушуп акырында ошондой сапаттуу көмүр алышкан. Мен ошол айыл өкмөт башчысына дагы, ошол бала бакчанын бөлүм башчысына дагы рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдирдим. Эгерде жетекчилер ошондой болуп өздөрүнүн мекемесине болгон мамилесин жакшы жагына өзгөртө турган болсо, демек иш дагы жакшы жүрөт дегенге бул өтө чоң далил болот. Ошондуктан баардык ушул жетекчилерди мен ушул нерсеге чакырат элем. Ар бириңиздер жоопкерчилик алган мекеме уюмдардын тагдырына, ошол жердеги балдардын тагдырына кайдыгер карабай, баардыгыңыздар өзүңүздөрдүн жетекчилик, жоопкерчиликти бекем кармап, ошол жердеги ишти тартипке салууга өтө чоң көңүл буруңуздар деп.